Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студияда Нурбек Шабдамек уулу. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Таласта жылына 80 000 тонна сүт өндүрүлөт. Сүт багытындагы саан уйларды баккан фермерлердин бүгүнкү аракети. Өткөн жылы облустун 13 айлы таза суу менен камсыз болгон. Быйыл калкты таза суу менен камсыз кылуу иштери уланат. Миң булак айылындагы мектептин курулушу качан аяктайт? Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык кызмат органдарынын 2023 жылда аткарган иштеринин жыйынтыктары жана быйылкы жылга коюлган милдеттерин караган коллегиясына катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы тышкы саясатта иш жүргүзгөн мекеменин ишинин оң натыйжаларын айтып өтүп, министрлик көп тармактуу тышкы саясатты жүргүзүү менен мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп жатканын белгиледи. Маселен, өткөн жылы мамлекеттик жогорку деңгээлде жалпысынан 180ге жакын иш-чара өткөрүлдү. Бул убакыт аралыгында 600 эл аралык макулдашуулар жана документтер даярдалган. Анын 150сү эки тараптуу, 450сү көп тараптуу. Акылбек Жапаров быйылкы министрликтин алдында бир катар маанилүү милдеттерди койду. Өзгөчө экономикалык дипломатия жаатында ишти күчөтүүнү тапшырды. Маселен, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбар-Ата бир кеси сыяктуу инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга инвестиция тартуу. Ошондой эле ата мекендик айыл чарба продукциясын, бөтөлкөдөгү сууну экспорттоону жогорулатууга колдоо көрсөтүлөрү керек. Мындан тышкары коллегиянын жыйынтыгында бир катар тапшырмалар берилди. Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргызстанда жалпы 189 мектеп курулуп, 43 мектеп капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Аталган билим уялары республикалык бюджеттен жана ар кандай фонд, уюм булактардын эсебинен каржыланган. Мындан сырткары 4 мектепке кошумча имарат салынып, 9 мектепке кошумча спорт залдар курулду. Ошондой эле 2023 жылы эң көп мектеп пайдаланууга берилгендиги айтылды. Областар боюнча жаңы салынган жана капиталдык оңдоодон өткөн мектептерди кошкондо Ош областында жана Ош шаарында 34 мектеп, Жалал Абад областында 35 мектеп, Баткен областында 21 мектеп, Ысык Көл областында 17 мектеп, Чүй областында 18 мектеп, Талас областында 11 мектеп, Нарын областында 7 мектеп пайдаланууга берилди. Жылына Талас облусу боюнча 80 000 тонна сүт иштетилип, 421 тонна сүт азыктары экспортко чыгат. Бул көрсөткүчтү быйылкы жылы жогорулатуу зарыл. Ал үчүн фермерлер сандан сапатка өтүп, сүт багытындагы уйларды багууну колго алышууда. Алсак Шайлоо асыл тукум фермердик чарбасы Карала Аулеттин тукумундагы уйларды багып, күнүнө 200 литрден ашык сүт төгүүдө. Мындай чарбалар ата мекендик өндүрүштүн өнүгүүсүнө өбөлгө түзүүдө. Теманы кабарчы узулантат. Талас район тургуну Гүлзат Жумашева бул Карала Аулеттин тукумундагы уйдан тышкары дагы 10 уй сайт. Ар бир уй 10 литрден сүт берет. Каарманыбыздын сүт багытындагы уйларды багып жатканына 20 жылдан ашкан. Картайгандарын сатып, жаш музоолорунан көбөйтүп турат. Азыр эме берде 52 баш уйда. Ана азыр көпчүлүк эле байып кетип, жаңылып башташты да. Ошого байланыштуу эме азыр сүт азыраак болуп атат, ошо жок жайында жакшы эле берет. Ушинтип майлап коюп, анан кийин саап баштайбыз. Бул Олятинский порода экен. Эртең менен кечинде ошо 16 литр болуп калат бир уйда. Сүт багытындагы уйларды багуу кирешелүү, бирок анын артында чоң эмгек бар. Гүлзат Жумашева кородогу уйларына 3 мал жем чөбүн берет. Ылаңдарга каршы өз убагында эмдүүлөрдү жүргүзөт. Күнүнө 70-80 литрден сүт өткөрөт. Биякта ветврачтар бар. Ветврачтан биринчи консультация алып алам. Кандай кылыш керек? Ич өтүп атса, ич өтүп аткан уколду берем. Ич өтпөй мындай аппетити слабый болуп, сүт ичпей калса, ошондой дарыларды берем. Анан кармаган жерибизде эле жылуу бакалдарын салып, астын кургактап, кичекей жаш баланы кандай карасак ошондой эле карайбыз. Ошо сүт ичпесе эле слабый болуп калат да, бул эмеси уй баласы.
жаткандан кийин турбай калат да. Ошон үчүн эртерээк аракет кылыш керек да. Шайлуу асыл тукум чарбасында бүгүнкү күндө 50 баш саан уй багылат. 20 саан уйдан күнүнө 140 литр сүт алынат. Өзен ата сыр заводуна сүт Талас облусу боюнча ташылат. Ал үчүн 22 сүт ташуучу иштейт. Күнүнө 10 тонна сүт кабыл алынат. Мында сүттүн майлуулугу, коюлуулугу, ошондой эле кошулмалардын бар жоктугу текшерилип иштетүүгө жиберилет. Бұл сүт жырамерге салып қойғандан кейін мен өзімнің уақытым бар. Ошол уақытта мен бұл сүтті содасы бар бұл, содасы жоқ па аны текшерем. Анын астында дагы антибиотиктер салып алабыз. Андан бизден бу жерде жакшы, аябай жакшы аппарат бар, лактастан деген. 12 эменин сүттүн качествосын чыгарып берет. Сүттө кайсы плотность бар, тузу бар, белогу бар, сахары бар. Ошо бүт 12 показательди ошол сүттөн биз аппараттан чыгара алабыз. Өзен ата сыр заводунда Талас даамы аталышындагы сырлардын 2 түрү жана май өндүрүлөт. Буга чейин Россия жергесине экспорттолсо, эми Кыргызстандын ички рыногун камсыздайт. Бүгүнкү күндө 10 тоннадан ашык күнүгө сүттү иштетебиз. Анан эми жайдын күнү болсо сөз сүт көбөйөт. Анда бир 30 тоннадан ашык сүттү иштетүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. 33 сом тегерегинде биз бүгүнгүндө элден сүт алып атабыз. Себеби жана ташыган заготовительдер дагы маянасы ошо болот, ошо 4-5 сом алат ошо. Өзүбүздүн ички Кыргызстандын ичинде бүгүнкү күндө продукциябызды сатып атабыз да. Талас облусу боюнча жылына 80 000 тонна сүт кайрадан иштетилет. Бүгүнкү күндө сүттү кайрадан иштетүүчү 5 ишкана бар. 2023 жылда Талас облусу боюнча 421 тонна сүт азыктары экспорттолгон. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Талас областында көп жылдардан бери таза сууга болгон муктаждык көйгөй болуп келген. Элет калкы бул багытта өкмөт өкүлдөрүнө кайрылып, маселени оң жагына чечип берүү багытында талап коюшкан. Өткөн жылы облус аймагындагы 13 айылдын эли бул көйгөйдөн алыстап, таза суу менен камсыз болушту. 2023 жылы Талас областында 13 айылда таза суу киргизилген. Биз турган Жергетал айыл аймагынын Көккашат айылында жалпысынан 350 түтүн калк жашаса, азыркы учурда 200дөн ашуун түтүн үйгө суу киргизилди. Үпөл Боркеева Көккашат айылынын тургуну. Буга чейин Үпөл апанын башкы көйгөйү таза суунун жоктугу эле. 3 айдан бери тилеги орундалып, турак жайына чейин таза суу түтүктөрү тартылып, кубанып турган учуру. Мурун биз тияктан колонкадан алчык, аяктан оңой менен чыкчу эмес. Азыр мына таза суу чыгып, чайниктердин баары неме болбой калды. Накид болбой калды. Таза суу ичип атабыз. Сулар да аябай буздак. Биз жакта мисалы биздики өйдөрөк да, Боккашат жак жанан оңой менен суда моторда көп тарта алчу эмес да. Азыр мына таза суу кирип, көптөн да чыгып калды да, мурунка караганда. Баары разы болуп атат. Разычыктарын айтып атат. Бул жер Көккашат айылындагы таза суунун башкы курулмасы. Өткөн жылы Арис тарабынан заманбап талапка ылайык жасалып ишке берилген. Санитардык көзөмөл, сууну тазалоочу жана башка баардык аппараттар менен жабдылган. Бияка хлорду салып эле коебуз. Ал бул өзү да бул да автоматтык түрдө өзү эле тиги суунун литрине жараша тамчылап коюп турат. Керимбек ата таза суу муниципалдык ишканасы деп аталып, мында 5 жумушчу иштейт. Калктын таза суу пайдаланганына 1 кубу 32 сом 36 тыйын деп эсептелип, ар бир үйгө эсептегич коюлган. Көп жылдары таза сууга болгон муктаждыкты чечүүдө мамлекет бул долбоорду Арис аркылуу ишке ашырган. Буга чейин 2 айылда тең таза суу көйгөйү бар болуп келген. Анан кийин сууда ар ким өзүбүздүн колонкаларды коюп, ошо менен суу ичип келген айыл тургундарыбыз. Ал жерден өзүңүздөр билесиздер, санитардык нормага жооп бербегендиктен курттар чыгып, суулардан эмне көйгөйдү абдан жаратып келген. 2022-де документтери толук даяр болуп өтүп, тендерден өтүп, күз айлары, ошо ноябрларда акыркы тендери болуп, анан шир эле бир тендер менен эле жеңүүчү аныкталып, толук айылдарга баягы
суунун турбаларын баарын тартып берип кетишти. Бунун жалпы наркы 49 миллион 999 миң сомду түзөт. Халкка таза сууну үзгүлтүксүз жеткирүү максатында жакын арада Арис тарабынан бардык керектүү жабдуулар шаймандары менен берилген. Насос келди, суу соргуч. Үдүктөр келди, движок келди, неден компьютерлер келди, перфораторлор келди, чоң перфораторлор, кольцо тешкенге. Дагы сварка, майда керектүү, немне керек болсо баары келди. Кыйналыш жок азыр. Но инструменттер менен буйруса эме алдын ала алабыз да. Суу бергенге дайыма эметип турабыз. Дайым болуп турабыз. Авария болсо деле, эмелер менен, инструменттер менен ордунан басканга аракет кылабыз. Жалпы облус аймагындагы 13 айылда таза суу системасын куруу жана реабилитациялоо боюнча жалпы суммасы 616 миллион 800 миң сомдук 13 долбоор ишке ашырылган. Учурда облустун Айтматов, Бакай Ата райондорунда дагы бул долбоор жүрүп жатат. Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылында 82 миллион сом, Айтматов районунун Карасай айылында 129 миллион 900 миң сом, Чоң Карабур айылында 31 миллион сом, Аманбаев айылына 104 миллион сом республикалык бюджеттин эсебинен бөлүнүп, аталган айылдарга ичүүчү таза суу системаларын киргизүү боюнча курулуш иштери жүрүп жатат. Аристин эсебинен Манас районунун Үч Коргон айылына сметалык наркы 74 миллион сомго, Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылына сметалык наркы 86 миллион сомго, айылдарга таза суу киргизүү жергиликтүү бюджеттин эсебинен Талас районунун Сасык Булак айылына 67 миллион сом, Кеңеш айылына 38 миллион сом, Чоң Токой айылына 37 миллион сом каражат бөлүнүп, таза суу системаларын киргизүү боюнча курулуш иштери жүрүп жатат. Алдыдагы жылдары айыл аймактарда таза суу көйгөйүн чечүү иши улантылат. Мамлекет бул багытта тиешелүү иштерди күчөтүп, өз учурунда берилген иштерди бүткөрүүнү тапшырат. Калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу багытында 2024 жылы Бакай Ата, Айтматов жана Манас районундагы жалпы 16 айылында таза суу системасын куруу жана реабилитациялоо боюнча иштерин жүргүзүү пландалууда. Нурузбек Шабданбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Талас облусу боюнча жерлерди мыйзамдаштыруу багытында жалпы 10.228 арыз түшкөн. Анын алкагында 1872 гектар жер аянты трансформацияланган. Өлкө аймагындагы жерлерди документтештирүү маселесин быйыл аяктоону министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тапшырды. Талас областында жер мунапысына байланыштуу иштер кандай жүрүп жатат? Кабарчыбыз билип көрдү. Талас районунун тургуну Замирбек Кудайбергенов 2020 жылы Нуржанов айыл аймагына караштуу Ак Калпак жаңы конушунан үй сатып алган. Үйдү сатып алган учурда турак жайдын тийиштүү документтери болгон эмес. Каарманыбыз 2 жыл үйүнө документ ала албай чуркаган. Айыл өкмөттүн токтому менен берилген жерлер 2012 жылкы токтом менен. Озакты кызыл китебин ала албай жүргөндөрдүн берилсин деген жарлыгынын негизинде ошол жерлерге быйыл өткөн жылдын декабрь айында жерибизге китебин алдык, кызыл китебин. Рахмат. Жогору жактагыларга үнүбүз жетти. Элдин көптөгөн элдин эмеси тилеги ишке ашты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга кол койгондон тартып, өлкө аймагында миңдеген жарандар жерлерине документтерин алышты. Талас шаары боюнча жарандардан жалпы 20 арыз түшүп, 15-ине тийиштүү документтер берилген. 15-ине кызыл китеп бүгүнкү күндө берилди, буйруса 5 арысына отказ берилди да. Анткени өзүнүн мыйзам жегинде документтерди табылган, архивден табылды. Комиссия аныктап чыкканына байланыштуу өздөрүнүн арыз ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, баары канаттырылган барды. Бүгүнкү күндө дагы бир жаран каралды, ошо мунапыс иш менен азыр комиссия чечимин кабыл алгандан кийин дагы маалымат берилет. Жер мунапысы маселесине ылайык Талас облусу боюнча 10.228 арыз келип түшкөн. Арыздар атайын түзүлгөн комиссиянын жана коомдук талкуулардын негизинде каралып, натыйжада 1872 гектар жер аянты трансформацияланган. Жалпы келип түшкөн арыздардын саны 10.228 түзөт. Анын ичинен кайтарылган арыздардын саны 1995. Коомдук талкуудан өткөн арыздардын саны 8344. Ал эми райондук мамлекеттик администрациялардын чечими менен 6450 арыз каралып, 1872 гектар жер аянты трансформацияланган.
жалпы коомдук талкуудан өткөн арыздардын 77%-на чечим чыккан. Жалпы область боюнча алынган мамлекеттик актылардын саны 4159 дана, техникалык паспорттордун саны 1542. Ал эми өлкөдө жер мунапысынын алкагында 140 миңден ашык арыз түшүп, анын 50% канааттандырылды. Бул тууралуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. 27.895 техпаспорт, 41.233 кызыл китеп берилди. Ар бир мына областтар боюнча, райондар боюнча карасаңыздар болот. Hakimlerдің орын басарлары комиссияны жетектеп атат. Алар бир да коррупцияга аралашпай, жана келип түшкөн арыздарды тезден карап чыгып, быйыл баарын бүтүрүп беришибиздер керек. Ошондой эле Акылбек Жапаров аймактардагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө келип түшкөн арыздарды тезинен карап, чечип берүүнү тапшырды. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Ормат Огдурбек уулу, Талас облусу. Өткөн 2023 жылы социалдык объектилердин курулушуна өзгөчө көңүл бурулуп, анын аркасында бир нече мектептер пайдаланууга берилди. Алсак Талас областында жаңы 4 мектеп ачылып, курулушу токтоп турган мектептерде да иш башталган. Алардын катарын Бакай Ата району Миңбулак айылындагы мектеп толуктайт. 375 орундуу мектеп мамлекеттик бюджеттен каржыланып, учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Бакай Ата районунун Миңбулак айылындагы жаңы мектептин учурда кыш мезгилине карабастан курулуш иштери жүрүп жатат. Мектептин экинчи кабатындагы шыбак иштери толук бүткөрүлүп, учурда биринчи кабатта жүрүүдө. Жана ошондой эле мектептин 70%дан ашык иши бүтүп, 2024 жаңы окуу жылына ишке кирүүгө мерчемделүүдө. Бул Миңбулак айылындагы мектептин курулушу 2014 жылы башталган. Бирок каражат маселесине байланыштуу курулуш аягына чыкпай келген. Акыркы жылдары көңүл бурулуп, иш жанданган. 3766 калкы бар бул айылдын заманбап жаңы мектепке болгон муктаждыгы буйруса чечилгени турат. Азыркы учурда айыл эли ушуга чейин деле бул мектептин бүтүшүнө аябай муктаж, себеби 90 жылдык тарыхы бар эски мектепте окушат балдарыбыз. Мектеп аябай четте жайгашкан. Алыстыктагы бул жерде ролду ойнойт, балдардын барып келишине кыйын. Экинчиден ал жерде актовый зал жок, атайын уюштурулган ашкана жок, спорт зал жок. Ушу балдар көчөдө ойношот, кыштын күнү ичинекей чакан кабинеттерде ойноп калышат да. Ошондуктан бул мектептин бүтүшү биз үчүн аябай чоң муктаждык, биз үчүн чоң жакшы ийгилик болот эле да ушул жер бүтсө. Мектептин курулуш иштерине учурда 20дан ашык жумушчу тартылган. Күндүз суук учурунда курулуш жүргүзүүнүн атайын талаптары да бар. Андыктан жумуш эрежелерге ылайык жүрүүдө. Азыркы убакта мына кыштын сууна карабай, экинчи этажда, биринчи этажда полностью отделка жасап атабыз. Отделка жасаганда өзүнүн жол жоболору менен жылуулап бардык эмелер комнаталарды, коридорлорду суук боло турган жерлердин баарын бекемдеп, суукка каршы тура турган материал кошулат. Бардыгында бар, колдонуна берилген. Эгер суук тапарса ишти токтотобуз, кургатып, кайра күн жылып, комнаталар жылып, өзүнүн кургай турган температурасына келгенде гана иштей баштайбыз да. Өзүнүн талаптарына ылайык иштеп атабыз. Миңбулак айылындагы мектептен тышкары облустагы башка мектептердин да курулушуна көңүл бөлүнүүдө. Бакай Ата районунун Кыргызстан айылында 375 орунду, Айтматов районуна караштуу Акжар айылында 225 орунду, Талас районунун Көктокой айылында 275 орунду мектептердин курулушу аяктап ачылуу алдында турат. Мындан тышкары Бакай Ата районуна караштуу Кыргызстан айылында 375 орунду мектептин курулушу, Айтматов районуна караштуу Акжар айылында 225 орунду мектептин курулушу, Талас районуна караштуу Көктокой айылында 275 орунду мектептин курулушу аяктады, ачууга даяр. Бакай Ата районунун Миңбулак айылындагы мектептин курулуш иши токтобосо, келерки жаңы окуу жылына аяктап калат. Бактыгүл Дүйшенова, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Огдурбек уулу, Бакай Ата району. Катарда Кыргызстандын маданият күндөрү өтүп жатат. Салтанаттын ачылышына эки өлкөнүн маданият министрлери Алтынбек Максутов жана Шейх Абдулрахман бен Хамад бин Джасим бин Хамад Ал Тани күбө болушту.
Кыргызстандан барган маданият өкүлдөрү Доха шаарынын тургундарына жана ал жакта жашап жаткан кыргызстандыктарга маданий программаны Экспо 2023 Доха жарманкеси орун алган аймактагы маданий борбордо тартуулашты. Чыгармачыл топтун курамында Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын солисттери, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрынын, Кыргыз мамлекеттик учур жаштар театрынын, Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын актерлору, Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблі, Нурдин Түгөлов атындагы мамлекеттик Акмарал би ансамблі бар. Маданий программа Лусайыл бульварында жайгашкан Кыргызстандын павильонунун жанында, ошондой эле ушул эле бульвардын башка аймагындагы сахналаштырылган жайында тартууланды. Манас район Покровка айылында район аралык улуттук көкбөр оюну боюнча таймаш болуп өттү. Улуттук ат оюндарында облустук райондук көкбөр федерациясы жана Манас райондук бийлик өкүлдөрү айыл аймак башчылары катышты. Көкбөр оюнубуз Кудай кааласа ушу ата бабаларыбыздан келаткан салт, ошол аттар мүдүрүлбөй, ушул чабендестер аман-эсен ойноп, жогорку деңгээлде ошо элге оюн тартууласын. Ушул байге фонду 100 000 сом, ал жерге ушул айыл өкмөт башчылары, ошондой эле райондун акимдеринин жардамы менен айылдын тургундары атынан бардык чогулган призовый фонд 100 000 сом. Алгачкы оюн жаштар командасынын кызыктуу таймашы менен башталып, Манас жана Талас район командаларынын ортосунда оюн теги чыгуу менен аяктап, булит оюн жыйынтыгында Талас район командасы Тайгазанга Серикени таамай таштап, жеңишке жетишти. Аябай жогорку деңгээлде чыңалыштуу оюндар болуп атат. Мына биз жаңы жаштар оюнунан финалдык оюн Айтматов району менен Талас районунун оюну болуп турасыздар. Алдыда дагы Бакаята району менен Талас районунун финалдык оюну экинчи айлампаны жыйынтыктайт. Алдыда дагы эки айлампабыз бар. Ошол оюндардын жыйынтыгы боюнча Кудай буйруса чемпион болгон команда 4 оюн жыйынтыгы боюнча республикалык райондор арасында чемпионатка Талас областынын намысын коргоп бармакчы. Өлкө башчыбыз урматтуу президентибиз тарабынан 1 миллион сом каражат ар бир областка бөлүнгөн. Анын ичинде биз Талас областына дагы Көкбөр федерациясынын президенти Жумсалиев Рамис Майрамбекович тапшырып кетти. Ал каражаттар өз максатына колдонулуп жатат. Манас районунда өткөн район аралык улуттук көкбөр оюнунда Эрбол Талантбек уулу, Майрамбек Рыспеков, Өмүрбек Эсен уулу жана Маданбек Алтынбек уулу башка көкбөрчүлөрдөн көрөрмандарга кызыктуу оюн тартуулашты. Талас областынын балдары аябай катуу өнүгүүдө, жаштары да, чоңдору да. Ар бир райондун жаштары жакшы болуп атат, жаштары жакшы өнүгүп келатат. Жаштар арасында 3-чү орун үчүн болгон мелдешке Манас жана Бакаята командасы кез келип, Манас районунун жаштары 3-чү орунду камсыз кылышты. Финалдык оюнга Талас жана Айтматов командаларынын беттеши Талас жаштары командасынын пайдасына чечилип, чемпион болушту. Ал эми чоңдар арасындагы 3-чү орун үчүн болгон таймашка Манас жана Айтматов командалары беттешип, Айтматов командасы ийгилге жетишти. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан финалдык мелдешке Бакаята жана Талас район командаларынын кыл чайнаш оюнунда Талас район командасы Бакаята командасын 1-0 эсебинде утуп, баш байгенин ээси болушту. Оролбек Бейшебаев, Дина Ахматова, Манас району. Бүгүнкү алынган жаңылыктар ушуну менен соңуна чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.